Дагы бир ирет кутман таң, ардактуу телегөрүүчүлөр, түз эфирдебиз. Таңкы пирамида көрсөтүүсү. Бүгүнкү күндө да таттуу үйдөй, ак мөөрдөй болгон сулуу кыздарыбыздан учубуз кур эмес деп айтууга болот. Мына ушундай кыздарыбыздын бири жаш актриса Малика Абдразакова бүгүн Таңкы пирамиданын алгачкы коногу. Кош келдиңиз, Малика. Саламатсызбы, чоң рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Аябай жакшы, сонун. Малика, алгачкы эле суроо, кичинекей кезиңизден эле актриса болсом, эл көзүндө жүргөн инсан болсом деп кыялданчу белеңиз? Эми кичинекей кезимде аябай жоош кыз болчу экенмин. Такыр секиргенди билбеген, билегенди билбеген, улам актриса болом деп берчүмүн да. Анда 9-класска келгенде жок, актриса боло албайт экенмин, мен өтө жоошмун деп койгом. Анан 11-класста Кудайдын буйругу экен, өзү эле режиссер чалып, анан тандалып калдым кастинг менен эле. Ошо тасмага, бирок кастингге барган эмесмин, себеби кастингде жазылып турган 22 жаштан өйдө депчи. Мен анда 17 жашта болчумун, бирок сүрөттөрүмдү көрүп мени тандалышты. Эң сонун. Негизи айтышат экен, кинолорду эле мындай бир көрүп сүйүп калууга болот деп. Ал эми сиз чыныгы жашоодо бир көрүп сүйүп калууга ишенесизби? Чыныгы жашоодо мен өзүм бир көрүп сүйүп калган эмесмин, ошол себептен азырынча ишенбейм андайга. Ишенбейм, бирок сүйүүгө ишенем. Жакшы экен. Биз жогоруда гүлдөр жөнүндө бүгүн темабыз гүлдөр болчу. Сөзгө өттүк. Анан сизге кандай гүлдөр жагат? Мага негизи гүлдөрдүн бардык эле түрлөрү жагат. Эң негизгиси роза жагат, роза гүлү. Негизи бүт эле гүлдөрдү жакшы көрөм, сүйкөм да гүлдөр дегендейчи. Бирок гүлдөрдү ошо өстүрүп, үйдөн ошону анча жактырбайм, себеби ал иштер менен үйдөгү апам алек болот да, ошол огородду өстүрүп, мен андайга жокмун. Түшүнүктүү. Негизи эле ар бир айым өзүн сулуумун деп эсептейт болуш керек. Ал эми сиз өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби жана өзүңүзгө кайсы дене мүчөңүз жагат? Негизи биз өзүбүздү көп учурда жакшы көрбөйбүз да. Мен көзүм мындай, анан мурдум тигиндей деп аябай айта беребиз да. Боюм кичинекей окшойт, анан түсүм ушундай депчи. Бирок негизи өзүңдү канчалык жакшы көрсөң, ошончо адам сени да жакшы көрөт деп айтышат да. Мен негизи өзүмдү жакшы көрөм, бирок чеги менен мындай. Анан кийин өзүмдүн жактырган жерлерим, билбейм, көзүм башкача дешет баары, өзүм мындай билбейм. Өзүм жөнүндө айтуу оор. Эң сонун. Ардактуу телегөрүүчүлөр, ал эми биз эске сала кетсек, эгер биздин коногубузга суроо узатам десеңиздер, 772 51 20 55 WhatsApp номерине кат жөнөтүңүздөр. Биз сиз жөнөткөн суроону биздин коногубузга узатууга даярбыз. Номерди эскерте кетсем, 772 51 20 55. Бизге кат жөнөтүңүздөр. Ал эми биз азыр маегибизди улантабыз. Бизде таңкы коногубуз келип калган учуру. Малика, айтсаңыз, азыркы учурда сиз кайсы тасмаларга тартылып жатасыз? Кандай чыгармачылыгыңызда кандай чыгат? Азыр 5 кыял аттуу тасмага тартылып бүткөн болчумун. Ал тасмабыз чыга элек, бирок жакынкы арада чыгат деп атышат. Дагы сунуштар түшүп атат, бирок аларды караштырып атабыз акырындан. Сценарий жакса, ошондо макулдугун берип тартылып атам. 5 кыял тасмасына кимдин ролун ойнодуңуз? Ал жакта биз мындай интернациональный тасма болду. Себеби ал жакта бир орус кыз тартылды, 5 кыздын тасмасы да, 5 кыз жөнүндө. Бир Баткенден болот, бир Оштон болот, бирөө Нарындан. Нарындык кызды мен аткардым, бирок өзүм да Нарындан болом, анан ушундай буйруп калыптыр, Нарындык, анан Жибек аттуу кызды аткарам. Жакшы. Негизи эле мисалы ушул кино дүйнөсүнө аралашкан актер актрисалар алгач кино аламына келгенде биринчи кичинекей эпизоддук ролдорду аткарып, анан акырын-акырындан башкы ролго жетишет да. Ал эми сиз чү дегенде эле башкы ролду аткаруудан баштадыңыз. Кыйынчылыктар болгон жокпу башында? Башында мен айта кетсем, биринчи мени чакырганда жарнамалык роликке кыз таппайттык элек деп эле жөнөтүшкөн. Анан Казакстандан тартылып келдим. Сүттүн рекламасы да. Анан ал жака келери менен эле ошол
эртеси күнү эле тасмага сунуш түшүп калды да. А мен барганда булар тасма жөнүндө сүйлөшүп атат. Эмнеге мени жарнамага чакырбады эле деп аябай таң калган болчумун. А көрсө мага чейин башка актриса тартылыптыр да. Анан ал бир улам кандайдыр бир себептер менен тартылбай калыптыр ал тасмагачы. Анан мени замена кылып мени тартып башташты. Бирок башында албетте кыйын болду, камерага көнбөй, бир аз мындай сүр болду. Башында аябай айткам, мен профессионалдуу актриса эмес, мен жаңы эле мектепти бүттүм. Сүйүнбөйке коюңуз, мени тартпай эле коюңуз деп аябай кечке сурангам, себеби бул өтө чоң жоопкерчилик да. Анан аябай коркуп болбой мени тартып салганда ошондо азыр ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай болгон болчу. Жакшы. Эң сонун бүгүнкү темабызга кайрылып келгим келип турат. Өмүрүңүздө алган эң чоң букет гүл эсиңиздеби жана ким берди эле, кандай шартта берди эле? Сиз үчүн баалуу деген Мен үчүн баалуу бул менин атам берген гүл болуш керек. Мен 16 жашка чыкканда мага атам, эсимде жок канча роза экенин, бирок чоң букет болчу, ак гүлдөр болчу да, ак гүлдөр. Анан мен аябай телефонумда жөнөкөй, дайыма мындай жөнөкөй жүрчүмүн да. Анан кийин атам мындай планшет алып берип, жанына гүл алып бергенде ошондо мен аябай секирип, ошол эсиме кетпейт да. Бүгүн менин эң бактылуу күнүм деп айткам атама. Ошол билбейм эмне үчүн анда кичинекей болсом керек, ошон үчүн. Жакшы, эң сонун. Өзүңүз негизи гүлдөргө кызыгасызбы? Балким үй ичинде өскөн гүлдөрдү өстүрүп дегендей. Жок, өзүм гүлдөргө такыр кызыкпайм, мындай белек алган жакшы, мындай гүл менен вазага коюп койгон жакшы го, суу куюпчу. Бирок өстүргөн бул чоң эмгек, чоң талап, мындай билбейм, чоң эмгек талап кылат да. Ошол себептен мындай көп кызыкпайм. Мен апам үйдө ошондой гүлдөрдү өстүрүп, кечээ мурда күнү огороддо гүлдөрдүн мындай чөп басып кетет экен да. Аларды жулуп же кача албайм, же эчтеке деп айта албайм, иш кылса эптеп септеп жулуп жүрдүм мен. Жакшы. Эң сонун бул кино дегенде эле кино бул кыйноо деп айтылат негизи. Кино кыйноо. Кинону 1 сааттык, 2 сааттыкты жөн эле көрүп койгон кишиге бул оңой эле бат эле убакыт өтүп кетет да. Оңой эле көрүнүш, ал эми кадр сыртында канчалаган эмгек, канчалаган кыйынчылыктар жатат. Кино тартуу учурунда, кадр сыртында кандай кызыктуу окуялар болгонун эске сала кетсеңиз. Кадр сыртында мындай биз кинону көргөндө 1 саат көрүп эле жаккан жок деп эле коебуз го. Мындай Голливудтук канча миллиондогон адамдар, балким ошол жакта мээнеттенген адамдар болгондо дагычы. Бирок кадр сыртына келгенде мындай тартуу учурунда бир эле сөзүңдү 4 жолу кайталаганга мажбурсуң да. Ошол себептен аябай чарчайсың. Эртең менен таңкы 5те башталса, түнкү 3тө деле бүтүп калышы мүмкүн. Уйкудан да каласың дегендейчи. Кадр сыртында мен мындай тасмада боюмда бар кези бар да, анан ичим өтө чоң болуп калган, аябай элечи, анан аябай тартып салышкап, мен дем ала албай эле араң эле басып жүрөм да, чын эле боюмда бардай элечи. Анан басып жүрсөм эле тиги машина өтүп бараттыр. Биз машина токтогондо мындай бат-баттан чуркап жүгүрүп кеткенге аракет кылабыз го. Анан машина мындай кызыл машина токтосо, мен ичимди унутуп калып эле жүгүргөн бойдон чуркап кетсем деген, тиги байкелер ай деп эле чуркап мындай неметип калышты да, аябайчы таң калыпчы. Ошондой учурлар болгон. Анан кийин тиги Альбина Имашева деген актриса менен Соня эже болуп аткарат тасмада. Ал менен урушкан, мен жашоомдо биринчи жолу урушкам жана акыркы жолу да азыркы күнгөчү. Негизи жашоодо жошмун. Анан ал менен урушканда мындай чын эле чабабызбы деп аябай таң калган болчумун. Мен ойлогом мындай эле калп эле ойноп коебуз депчи, кыйкырып. Анан катуу чапканга келгенде катуу чабып, мен тиги сөөкөсү учуп кетет, улам тиги очкиси учуп кетет, ушундай да кечкечи. Анан улам эле кечиресиз деп эле кайра эле жана очкисин тагып эле кайра чапсам эле кайрышка кечиресиз деп элечи кайра. Ошондой кызыктуу учурлар болгон аябай. Жакшы экен. Ал эми сиздин ата-энеңиз кандай карады бул көпүлүк тасмасы? Жөнүндө айтып болуп кетти сөз. Ушул тасмага тартылууңузга кандай көз карашта болушту? Ата-энем башында атабызга улам акырындан айтууга мажбур болдук. Кичине акырындан көндүрүп дегендейчи. Себеби баары бир атам башкача көз карашта болду. Анан
азыр деле бир аз каршы мындай актерлук кесипти аркалап ошол тандааныма дагы окуганыма дагы азыр атам бир аз колдоосун көрсөтпөй келет. Ал атамдын айтуусу боюнча эң башкысы үй бүлө дейт, бирок үй бүлөнү дагы актерлуктагы кесипти бирдей алып кетсе болот деп ойлойм, бирок мезгил өзү заман көрсөтөт болуш керек, өзү убакыт көрсөтөт. Түшүнүктүү, эң жакшы. Ал эми алгачкы тасмаларыңыз мына ушундай мектепти бүткөндөн кийин эле тартылган болсоңуз, балким азыркы учурда актерлук билимиңизди, актерлук чеберчилигиңизди өркүндөтүп, кандайдыр билим алып жатасызбы деген суроо. Ооба, азырынча Кыргыз-Түрк Манас университетине мектепти бүтөр менен эле тапшырайын деп окуп көрөйүн дегем да. Анан ошон үчүн ар кайсы сахналарды аткарып көрүп ушинтип аткам. Анан ошол мезгилде киного тасмага сунуш түшүп калып, ошол жерден аткарып кетип, ошон үчүн эле тартылып калдым болуш керек. Ошол себептен азыр биринчи курсту жаңы бүтүрдүм. Кыргыз-Түрк Манас университетинде актерлук бөлүм өнөр факультети. Ошо билимди дагы 3 жыл окуйм. Анан кийин театрда иштегим келет деп ошол үчүн окуп атам да. Театрда да иштегим келет. Демек, сиздин факультетиңиз Театр актерлук өнөр бөлүмү. Эң жакшы, эң сонун. Негизи эле бул ар бир актердун, ар бир актрисанын кыялы болот экен. Кандайдыр бир тарыхый инсандын образын жаратсам деген. Ал эми сиз кайсыл тарыхый инсандын образын балким кинодо, балким театр сахнасында жаратсам деп кыялданасыз? Албетте баарыбыз эле монтип ойлойбуз, тарыхый инсандарды аткаргыбыз келет депчи. Анан бирок мени бир режиссер көрүп, и художник Орозбайке деген художник көрүп, Бүбүсара Бишеналиевага окшош экенсиң деп айтышкан. Анан балким балерина болбосом дагы мындай жөн эле крупный кадр алып эле ошентип тартылгым келет да. Жөн эле сөз сүйлөп, аткарганы башка балерина аткарса деген сыяктуу оюм келет, бирок режиссерлор өздөрү сунуш кылышат да, ушул тарыхый инсанга окшош экенсиң деп. Бирок мезгил көрсөтөт болуш керек. Азырынча окуубузду окуй берели, анан кийин сунуштарды күтөбүз да. Биз да күтөбүз, сөзсүз түрдө балким келечекте Бүбүсара Бишеналиева Кыргыздын залкар айымын аткарып каласыз деген үмүттөбүз. Негизи атактуулук жөнүндө сөз кылгым келип турат. Атактуулук эмнеси менен жагат, балким эмнеси менен жакпайт деген суроо сизге. Эми аз да болсо даамын татып баштадыңыз дегендей. Эми жакшы жери албетте кичинекей балдар көчөдөн таанып калса аябай жагат экен. Кичинекей көчөдөгү балдар бул Малика эже, бул тиги актриса эже деп ошентип анан автограф сурап калгандар болот. Анан ошол жери жагат да, бирок жакпаган жери мындай. Мен өзүм мындай өтө аябай жөнөкөй эле жүрөт экенмин да. Анан жөнөкөй кийинип алып эле, баягы эле халаттарды кийип алып эле көчөгө чыгып кетем. Анан баары эле апам айтат, ай, жакшыраак кийинип чыкпайсыңбы деп ушинтип калат, тамашалапчы. Ой, эчтеке болбойт деп эле атак андай деле жаман жерин деле көргөн жокмун. Баары эле жакшы. Анан болгону айтышканы мага, мен аябай даярдашканда кино чыгарына алдында эми баарынын мүнөзү өзгөрөт, сага болгон мамилеси жакшы болуп калат депчи. Жок, мурдагыдай эле баары ким кандай болсо ошондой эле, эч кандай мындай дос көбөйүп, анан андай мындай деген болгон жок. Баары кадимкидей эле. Жакшы. Аны атактуулукту айтканда мен эмне үчүн социалдык тармактарды эстеп кеттим. Азыр социалдык тармактардын өзүнчө бир атактуулары бар. Ал эми сиз ошо социалдык тармак деген Инстаграмда айтасыз да. Инстаграмда жанагындай рекламаларды, жарнамаларды жүргүзүшөт. Ошолор үчүн акча алышып табышат. Сиз ошондой менен электеңизби? Мен негизи мага сунуш кылышат, муну реклама кылып бересизби? Бул фирманын мисалы үчүн лак же билбейм кандайдыр бир косметиканычы. Мен эгерде мага өзүмө жакса, ошол нерсенин дароо эле бүт эле реклама жарнамалап салам да. Мисалы үчүн айттырбай элечи. Мындай акча табып, андай мындай деген жерим жок. Мен реклама кылсам баарын бекер эле кылам, өзүмө жаккан нерсени рекламалап берем да. Түшүнүктүү. Малика, айтсаңыз, келечекте өмүрлүк жолдошуңуз же үй бүлөнү тандайт, же карьераны тандайт десе, сиз кимисин тандамаксыз? Албетте үй бүлөнү. Мындай суроону мындай суроо деле мындай
бир кызык. Ал баары эле үй бүлөнү тандашса деп ойлойм. Көбүнчөсү эле үй бүлөнү тандайт болуш керек. Себеби сени кечинде жумуштан келгенде сени бирөө ар дайым күтүп туруш керек. Сени жумушуң келип күтпөйт да турабы? Анан жумушта деле мисалы үчүн Кудай сактасын кырсык деле каш калктын ортосунда деген сөз бар эмеспи? Кырсыктап калсаң деле мисалы үчүн ошол эле үй бүлөң эле жардам бере алат да, башка мындай кесибиң сени күтүп турбайт да. Себеби бул кесипте баары жаңыланып турат да. Күн сайын жаңы жүздөр, жаңы актрисалар, жаңы ырчылар чыгып турат. Ошол себептен мен үй бүлөнү тандайт болчумун. Мен суроону татаалдаткым келип жатат. Үй бүлө деп айтты, бирок эгерде Голливудтан сунуш түшүп калса, мисалы элестетип коелу. Бирок үй бүлөңүз кетти деп. Мен андай эгерде болочокто жолдошум мындай түшүндүрүп көрөм. Ай, сен иштеп атасың. Голливуд деген бул да. Голливуд деген деп айтып көрөм болуш керек. Анан макул. Такыр эле жок деп атса. Такыр эле жок болсо, анда жок бойдон ошол бойдон эле үйдө эле калам. Кап деп коюп, эстеп жүрөсүз да мени Голливудка чакырышкан. Анан бир нерсе болсо айтам да, ай, мен сен жок болсоң Голливудта болмокмун депчи. Жакшы, эң сонун. Эми Малика, убактыбыз да соңуна чыгып барат. Аягында алдыда кандай максаттарыңыз бар? Чыгармачылык менен эле алектенесизби же балким келечекте учур келип калса кесибиңизди алмаштырасызбы деген суроо. Менин оюмча кесибимди азырынча окуп, азырынча билим алып, тажрыйба үчүн окуп иштеп көрөм. Анан эгерде ушул татаал жол болсо, театр жолу мындай өтө татаал дешет да. Ошол себептен татаал болуп кетсе, менин оюмча бизнес тармагына кетишим мүмкүн. Себеби өзүм кичинекей кезимден да кыялданам, бизнес леди болгум келет да. Анан кичинекей кезимден баштап эле ар кайсы нерсени жасап эле, ошол себептен балким бизнес жагынан кетет. Менде дагы бир суроо пайда болду. Ушул бизнес деп калдык. Бизнес дегенде сизди келечекте бизнес леди болсоңуз, кайсыл тармактан, кайсыл бизнес чөйрөдөн көрө алабыз? Мен ойлойм, бир негизи өзүм кыялымда топ маркет ачкым келет. Мындай же кийимдер бутигин эмес, мындай өзүмдүн мындай фирмам сыяктуу ачкым келет. А так азырынча ошондой пландарым бар. Түшүнүктүү. Жакшы. Биз ушу менен убакыт учкан куш дегендей эле ошо соңуна келип жетти. Сөзсүз түрдө маегибиз соңуна келип жетти. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда дагы да албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Көптөгөн тасмалардан күтөбүз сизди дагы. Таң эрте биздин студиябызга, биздин сулуулукка кошконуңузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Биз маегибизди улантабыз, эфирибизди улантабыз, кечиресиздер. Кичине музыкалык тыныгуудан кийин кайра көрүшөбүз. Сөзсүз түрдө.